Assalamu alaikum, nazarыңыздарда Desin TV YouTube kanalı sizler menen analitik bloger Bakıt Sulayman bolmokçu. Akırkı bolup jatkan okuyalarga seresep salıp analiz жүрgүзөбүz dostlar. Albatta kumtör maselesi çoğun bir talkularda jaratıp jatat bul jerde. Men geçe gün 2 gün murunku Tengiz Böltürüktün BBC radyosuna bergen жоопторун, суроо жообун маегин көрдүм достор. Ошол жерде мындай bir акырында суроолор болду да, эгерде ушул кумтөр ушул сиздер койгон талаптарды айтып, ошол тыйындарын бере турган болсо, анда булар менен мамлекет кандай bir мамилелерге барат деген сыяктуу сөз болду эле. Бул киши жооп берди. Бизди алар ушундай сүйлөшүүлөргө чакыргандай ишараттарды кылып жатышат, сүйлөшүүлөргө келебиз деп. Биз алардын президенти айттанан тигиндей мындай деди. Мен ошол жерде мындай bir ой пайда болду да достор. Эми мына азыр баардыгыбызга ачык эле болуп калды. Булар атайын эле саботаж кылышып, ошол компьютердик система менен дагы толук ушул жараксыз кылып, биздин мамлекетке диверсия кылып, завод токтоп калсын деп өчүрүп кеткен экен да. Бүт программа системаларын алып, ошол өзүнүн Канадасына качып кеткенде, булар мурдадан эле даярданып жүрүшкөн экен. Ошондой эле канча жылдан бери биздин келечегибиз болгон мөңгүлөрдү булар булгап, жанагындай жаман калдыктар менен үстүн жаап, бизге чоң зыяндарды келтирип жатышканда, эми ошол Теңиз Бөлтүрүк айтып жатат, биз өзүбүз иштетсек деле бул нерселерди bir 2 yıl, 3 yılsız orduna keltiriş kıyın. Antkeni özü negizinden alınday kaldıktardı te ıldıya alıp barıp töküş gerek eken. Bular bolsa ıldıya alıp barıp ayılı ошол жerdеги миңдеген жылдар жаткан мөңгүлөрдүн üstüne төгүп жатышкан экен да. Эми өткөндө bir мындай көз караштар болуп жатты эле. Биздикилер деле адатынча bir ушинтип кысаттагы, анан кийин сүйлөшүүлөр болот, анан коррупция болот, анан эле кайра эле баягындай болуп кумтөр иштей берет дегенде ойлор дагы айтылган эле да. Мен кечеги күнкү Теңиз Бөлтүрүктүн жооп берип жаткан сөздөрүн көрүп отуруп, бир жагынан ошондой ойго келдим. Дагы деле баягындай бармак басты, көз кысты кылып чоң-чоң bir үлүштөрдү алып адамдар, анан кийин ошол бойдон дагы кумтөр иштеп калабы, же болбосо кумтөр толук түрдө мамлекеттин карамагына өтүп кетеби дегендей bir бүдөмүк жаман ойлор пайда болуп калды. Анан бирок кайра мен ойлодум достор. Балким азыр макул, ошондой силердин айтканыңарды кылабыз, сүйлөшөбүз, өзүңөр иштетесиңер деп туруп, аларды чочутпай. Мына мурда деле Садыр Жапаров биз кумтөрдү тийбейбиз деп туруп, анан кайра мынтип баштагандыгы бир жагынан жанагындай фактор внезапности деп коет, бир жагынан аябай эффективдүү bir таасир бердиби деп ойлоймун да. Эгерде булар менен деле ошентип төлөтүп, анан сиздер менен сүйлөшөбүз деп туруп бир ушундай этаптан өткөндөн кийинки этапта толугу менен мамлекетке алып, эми сразу эле бир эле учурда мамлекетке алып өтүп кетиш кыйын окшойт. Ошондой кылабы деп дагы мен ойлодум достор. Балким ошондойдур. Иши кылып кандай болгон учурда дагы биз алар менен балким сүйлөшөбүз деди. Эгерде арбитраждык сот болсо, бизде 80-90% biz жеңип алганга мүмкүнчүлүктөрүбүз бар. Ошол эле америкалык, ошол эле канадалык юридикалык bir кеңселер менен биз келишим түзүп, чоң күчтүү юристтерди ишке салдык деп ушул Теңиз Бөлтүрүк айтты да. Ошол BBC-нин кабарчысына жооп бергенде аябай мындай карап отурсаңыздар, бизди кантип алдап кеткендиктерин, булар кантип жанагындай саботаж кылып, диверсия кылып, баягындай IT системасы менен программаларды өчүрүп кеткендиктерин, ошентсе дагы биздин адамдарыбыз иштеп жаткандыктарын кенен ушул Теңиз Бөлтүрүк түшүндүрүп берди достор. Бул болсо дагы кандайдыр бир деңгээлде мындай мамлекеттин, кандай десем, мамлекеттин азыркы бийликтин элге болгон ишенимин кандайдыр бир кичине жогорурак деңгээлге көтөргөндөй болуп жатат да. Андан кийин ушул дагы аябай талкууларды жаратып жаткан нерселер ушул Азиз Сурахматов, мурдакы Бишкектин мэри, 2 айга камалды. Коррупциялык bir иштерге байланышы бар деп, коррупция боюнча жерлерди өзүнө каратып алды деп. Бул киши
bilesizler biznesten gelgen kuruluşka bul biznesten gelgen meriler kuruluştu jakşı görüşөт da kuruluş boyunca şunday göz boyamoçuluk bir neçe milyondogon 50 milyon dolarlık bir mıyzamsız basıp alууlar болгон жана ошондой акчаларды өзүнө сиңирип алган деген күнөө коюлуп жатыптыр. Албетте азырынча презумпция невиновности деп коет. Жанагындай күнөөсүн сот коймоюнча биз андай тигиндей мындай деп айтуу эртерээк, бирок биз жакшы билебиз, ушул биздин чоңдордун баардыгы эле коррупциялык мындай иштерге сөзсүз түрдө тиешеси бар. Ошондой эле дагы бир чоң жаңылык Тимур Файзиев деген мырзаны жакшы билет болсоңуздар керек. Мен аябай жакшы билемин бул жигитти. Facebook'tun жылдызы Lamborghini деген машинаны биринчи Кыргызстанга алып келген YouTube'тун жылдызы өз айткандай доллар мультимиллионеримин деп келет. Адамдарды кантип байыш боюнча, кантип фирмаларды ачып, кантип жеке ишкерликтерди баштап, дегеле аң сезимди кандай өзгөртүп, кантип ийгиликтерге жетүү боюнча тренингтерди өтүп, өз аябай жанагындай кандай десек, мындай медианын жигити аябай эле ушундай өзүнүн камералары менен каякта жүргөндөрүнүн баарын тартып артынан жүгүрүшүп жаштар менен иштеп тигиндей мындай Elite House деген бул дагы ошондой чоң бир курулуш фирмасы бар. Бишкектеги эң чоң bir elitalık üylördü kurgan firma için bundan bir 2-3 ay murun uşul mıyzamsız kurup jatkan eken dep bir eki kuruluşunu toktotkon faktılar dağı gezleştiyle hazır mına uşul kişiге sırtından geçe günü 27 mayda sırtından kamuoğu 1 may rayonduk sotu çeşim çıkartıptır. Emni sebepten sırtından men düşüngön jokmun, balkim bul jigit kaçıp ketkenbi, men malumat ala albadım. Uşul sırtından gana çeşim çıkardı, sot kamalsın degen buyruktu gördüm. Ошол биздин өзүбүздүн группа бар, ушундай соттор акыркы маалыматтар боюнча. Ошол жерден окуп калдым. Достор, бул мындай дагы башка бир маалыматтарга карап сурасам, бул кишинин ушул Мелис Аспеков менен байланышы бар. Ошондой бир иштер аркылуу камоого буйрук чыкты деп жатат соттун чечими. Эгерде маалыматтарыңыздар болсо, эмне себептен Тимур Файзиевди ушундай чечим чыкты, баш коргоо чарасын камоо жөнүндө тигиндей мындай сөзсүз түрдө комментарийлерге келтирип жазып коюңуздар. Бул абдан эле мен айткандай медийный жигит болчу. Жанагы бизнес өкүл ата деген дагы Facebook'та, YouTube'дан бир жаштарды чакырып, анан кийин аларга дагы бир бизнесмен, чоң бизнесмендерди ментор кылып, мындай башчы кылып, кантип бизнес, жанагы стартап акчаларды таап берип, бир ушундай мен толук ал бизнес өкүл ата дегенин көргөн эмесмин. Бирок бир мындай негизинен түшүнгөнмүн да, ошондой бизнес өкүл ата дегенди уюштуруп, айтор иши кылып, өзүнчө эле бир жылдыз болчу да бул киши. Салымбековдер менен жакшы. Ошол эле Бабур Түлбаев деген мырзаны билесиздер. Азыр ата журтум Кыргызстан деген партияны Бишкек шаарында баштап келген жанакы Мөл булак беле кандай ошондой бир финансы компаниясынын президенти болуш керек. Ошол Бабур Түлбаев экөө ага инидей болуп сүйлөшүшүп, аябай Facebook'та ачып көрсөңүздөр, экөөнүн чогуу кылынган эфирлери көп, башкалары көп. Бир ушундай тарапташ бизнесмен адамдар эле да. Мына ошол жигитти дагы сыртынан камоо жөнүндөгү баш коргоо чарасы 1 may райондук сотунан соту чечим чыгарыптыр, достор. Бул дагы болсо чоң бир ушул бизнес чөйрөсүндөгү бир чоң Кыргызстандын коомундагы резонанс жарата турган чоң бир нерсе да. Бул айта кетчү нерсе, бул жигит жөнүндө сөз көп. Дайыма мен эч кандай банктардан акча албаймын. Өзүмдүн жеке акчаларым менен, өнөктөштөрүм менен иш кыламын деп келген эле. Мен мындай бир таң калат элем да, кандай бул же криминал менен байланышы бар экен, же эмне экен, бир табышмактуу
жигит болчу. Эмне себептен саясатка барбайсыз дегенде, саясат меники эмес. Мен чыныгы бизнес кылып, анан ушундай чоң максаттарды коюп келе жаткан адам болчу. Эми мына ошол биз таза деп жүргөн жигит дагы айтор ушундай бир иштерге кириптирчилиги бар окшойт. Иш козголуптур достор. Ошондой эле дагы бир ички иштер министрлигине тиешелүү бир жаңылыктар менен дагы айта кетсек, Жалал Абад шаардык ички иштер бөлүмүнө азыр Кубатбеков Алмаз деген жигитти, полковникти ошол жерге жетекчи болуп келет деп жатышыптыр. Мен ошол ички иштер органдарында канча мынча тааныштар менен сүйлөшүп маалымат алууга аракеттендим. Эмне себептен бул Кубатбеков Алмазды коюп жатышат дегендей ойлорду. Жеке ошол баягы өздүк курам Жалал Абад шаарыныкы мындай буга каршыдай көз карашта экен. Анткени 2010-жылкы улуттар аралык чыр чыкканда бул жигит өздүк курамды таштап, ошол кезде Жалал Абад областтык ички иштер башкармалыгынын СКМ деп коет, жанагы криминалдык милициясынын начальниги болуп турганда качып кеткен экен да. Анан ошол качып кеткен адам кайра келгенде өздүк курам кабыл албай койгон. Эми азыр ошол кишини ушул Жалал Абад шаардык милициясынын башчылыгына коебуз деп жатыптыр. Жогортон ошондой бир милиция чөйрөсүндө ушундай маалымат болуп турат да, ким начальник болуп келет, ким анан келбейт, тигиндей мындай дагы ким келип калышы мүмкүн дегендей. Ошого өздүк курам көбүнчө бир аз мындай нааразы болгондой. Анткени ошол өздүк курамды таштап кетип калган адам эми шаарга начальник болуп келе жатат экен деп дагы айтып жатышат. Балким бул шайлоонун алдындагы ошол жердеки ушул Кубатбеков Алмаздын тарапташтары аябай эле көп. Балким ошолорду тартууга аракет болгон бир мындай назначенияны кандай деп койсок, дайындоо болот деп жатышабы. Анткени билесиздер, Жалал Абад шаарында дагы аябай адамдар көп жашайт. Ошол жерде ушул кишинин таасири аябай чоң экен. Балким ушул Кубатбеков Алмазды шайлоо менен адамдардын кандайдыр бир добуштарын алууга болгон аракет болуш керек деп дагы жатышат. Иши кылып жеке ошол өздүк курам бул кишинин келишине анча эле жактырбагандай түр көрсөтүп жатышат. Акыркы маалыматтар ушундай болду достор. Дагы кандай кустурациялар, дайындоолор, ачылуулар, кошулуулар жана башкалар болот, сөзсүз түрдө билдирип турабыз. Сиздер менен мен Бакыт Сулайман болду. Саламатта туруңуздар достор.